Так, ошондо бул жерден азыр косинус альфаны табабыз. Калькуляторга чейин алып баралы. Косинус альфа барабар. Бул жер 50 болот, намон квадраты кайра эле 50 болот. 50 минус 16 минус 16 бөлүнгөн 2 4 4 32 0,56 чыгат. Косинус альфа 0,56 болду. Демек, силер калькулятор менен альфа канча экенин табасыңар. Калькулятор эгерде арк кылганды билбесеңер, мынтип эле жазгыла. Калькулятор менен косинус 30 дегиле. 0,86 деп чыгат. Кийин косинус 40 дегиле. Анан косинус 45 дегиле. Ушинтип ордордон коюп туруп жакынап келсеңер, эң аягында косинус 56 дегенде 0,56 берет. Демек, могул жердеги угол 56 градус экен. Болду. Кийинки суроого кетебиз эми. 4,3. Кайсыл шартта жанагы Крыловдун тамсилинде аккуу, рак жана балык арабаны жылдыра албай калышат дейт. Ама арабаны бир чекиттеп коелук. Асманды көздөй аккуу тартсын, булды деп коелук. Андан кийин рак жээкти көздөй, щука сууну көздөй. Эң жөнөкөй, баардыгы күчү бирдей болсо, 120 градус болсо аралыктары. Нотпайм, 360 градус деген бир тегеректин жалпы градус болуп атабы. 3'ü 3 тарапка тартыш керек да, ошондо 3'ü ровно 3 тарапка тартыш үчүн 120 градустан болуш керек аралыктар. Бул биринчи шарт. Экинчи шарты болсо, мындай кылса болот. Рак түптү жээкке тартат, щука жээкке тартат. Экөөнүн күчү бири-бирин жоюп кетет. Лебедь болсо так өйдөгө тартат. Лебедьтин күчү бул арабанын салмагынан азыраак болот. F L лебедьтин күчү салмактан бир аз азыраак болот же тең болот да. Эң максимально барабар болуш керек да. Андан көбүрөөк болуп кетсе, салмактан көбүрөөк болуп кетсе, аны өйдө тартып баштайт да. Демек, эки шарт бар. Кийинки суроо. Биринчи суроону ала келсебиз азыр. Тык. Экинчи болсо сүрөттү кесебиз. Кайсыл шартта, үчөөнүн бирөөсүндө жиптеги керилүү эң аз болот дейт. Бул жерде үчөөнү тең салмак. Тең салмак деген эмне? Тең салмак деген бир чегитке таасир эткен күчтөрдүн суммасы барабар болушу керек. Демек, мына биринчи учурда салмакылдыгы көздөй. Ар дайым тартылуу салмак деген негизи жердин тартылуу күчү. Бул көздөй болот. Ошондо үчөөнү тең бир нерсе асылган. Бир эле салмак асылган. Барабар 2Т болду. Ада. Себеп дегенде экөө карама каршы турат, тик өйдөнү көздөй жиптер турат. Бул жерде кичээраак болгондугу үчүн, демек, бул уголдун синусун алышыбыз керек болуп калат. Жөнөкөйлөштүрүп чийсек, мына чекитке жиптеги керилүүтө
Google тета. Ошондо биз эмнесин алышыбыз керек? Вертикалдык компонентин алышыбыз керек. Вертикалдык компонентин алыш үчүн тны синус тетага көбөйтөбүз. Бул жерден дагы синус тета. Бул жерден дагы синус тета. Экөөнү тең. Ошондо 2 көбөйтүү т синус тета барабар mg болот. Ама керилүүнүн вертикалдык компоненти салмакты кармап турат. Горизонталдык компоненттери, бул горизонталдык биякты көздөй компонент, ошондо т косинус тета болуп калат. Бул жердики. Экинчи жиптики болсо карама каршы тарапка т косинус тета. Экөө бири-бирин жоюп турат. Ошон үчүн тең салмак. Демек, ошондо бул жерден жиптеги керилүү эмнеге барабар болот? mg бөлүнгөн 2 синус тета болот. Синус тета ар дайым могул учурда 0-дон 90га чейин болуп турат, экөөнү тең. Бул жерде дагы тета. Бул жерде дагы, бул жерде тета эмес, альфа деп коелук. Альфа 1, альфа 2. Бул жерде уголдар башкача экен. Синус тета 0-дон аз болгондугу үчүн, бул жер 1ден аз болгондугу үчүн, мисалы 0,1 болсо, бул жер синус тета 0,1 болсо, 0,2 болот дагы mg бөлүнгөн 0,2 бул 5 көбөйтүлгөн mg болуп калат. Бул жерде керилүү бул 1ден аз болгондугу үчүн могул жер көбөйүп кетет. Бул жерде болсо биринчи учурда т барабар mg бөлүнгөн 2 болуп калат. Экинчи учурда т1 т2 болуп калат. Экинчи учурда mg бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн бир сан синус тета. Бул жер 0-дон аз болгондугу үчүн экөөнү тең mg бөлүнгөн 2 окшош. 0-дон аз 1ден аз болгондугу үчүн т2 көбөйүп кетет. Мына болуп калат. 2 санды салыштырсак азыр 2 бар, экөөнү тең. mg бөлүнгөн 2-ни бир санга барабарлап алсак азыр 10 деп коелукчу, жөн эле. Түшүнгөнгө жеңил болуш үчүн 10. Биринчи учурда жөн 10, экинчи учурда 10 бөлүнгөн синус тета болуп калды. Синус тета ар дайым бул 0-дон 90га чейин болуп турган үчүн, бул жерде. Могул угол, бул жердеги уголдар 90дон аз. 0-дон көп, 90дон аз. Ал 1 менен синус 91, синус 0, 0. Калган 0 менен 90 ортосундагы башка уголдардын бардыгы 0 менен 1-дин ортосунда болот. 0 менен 1-дин ортосунда болгондон кийин 0,5 болушу мүмкүн. Эгер 0,5 болсо 10ду 0,5 бөлсөк бул 20 болуп кетет. Эгер 0ду 0,4 бөлсөк бул 25 болуп кетет. Ушинтип, мына синус тетага бөлгөндүгү үчүн сан көбөйүп кетип атат. Демек, tension керилүү бул эки учурда буга караганда көбүрөөк болот. Демек, эң минимальный А болду. Болду, кийинки суроону чыгарабыз азыр. Төрт точка беш бул дагы могул суроого окшош. Буну да чыгарабыз азыр. Мындай дейт. Кермеге бир нерсе жаясыңар. Кермени катуу горизонталдыкка чейин керип туруп бир нерсе жайса, анан мындай чоюлуп турган эле кермеге жайса дейт. То есть бир кермени эле катуу тартып туруп, анан катуу тартпай бир нерсе жайып койсо, катуу тартылган эмне себеп менен жүктү көтөрө албай калат дейт. Эмне себеп менен дейт. Буну азыр бөлөбүз биз азыр. Биринчи учурда мындай кылалык. Эки учурда тең деле бир нерсе жүк илсек, жүк илдик. Салмак мыл болгон жүк илдик.
келсе керме бир аз болсо дагы ийилет, чөйлөт. Какой-то бир угол альфага бул жер 90 градус. Ошондо мына бул 2 бөлсөк 3 бурчтук пайда болду. Бул жер тета. Жиптин керилүүсү т жана т дедик. Бул жер дагы тета. Ошондо тетаны косинус тны косинус тетага көбөйтсөк бизге вертикалдык компонентин берет. Керилүүнүн вертикалдык компонентин берет. Буну жана бунуку ошондо 2t барабар v болду. Ушул жерден t барабар v бөлүнгөн 2 косинус тета болду. Кийин бул жерде дагы косинус тета альфа менен алып алалык, альфага туралайлык. Ошондо түшүнгөнгө жеңилирээк болот. В 2 синус альфа болду. Кийин ошондо t барабар v бөлүнгөн 2 өзүнчө бөлүнгөн синус альфа деп коелук. Математически эч кандай эч нерсе өзгөрбөйт. V-ны 2 бөлүп, ана синус альфага бөлсөк деле ошол эле сан чыгат. Эми жип өтө керилген кезде түз болуп турган кезде мына мол альфа азыраак болот. Эгерде мында керилген болсо, мол жердеги альфа көбүрөөк болот. Эгерде өтө эле чоюп салсак, мындай эле чоюлуп калса керме. Мол альфа аябай эле көбөйүп кетет. Анан мындайынан эле илип салсак, мындай эле, мол жерге эле жүктү мындайынан илип койсок, кермени. Анда эң эле альфа эң эле көп болот. Синус альфа 90 болгондо 1ге барабар болот. Синус 0 0га барабар болот. Мол альфа канчалык аз болсо, ошончолук мына синус альфа да аз болот. Синус альфа канчалык аз болсо, tension жиптин керилүүсү ошончолук көбөйөт. Себеп дегенде жаңы элеки өткөндөгү мисалдагыдай. Бул жерде канчалык азайтсак, бул жер ошончолук көбөйөт. Мындай да. 100дү 1ге бөлсөк, 100. Кийин 100дү 0,5ке бөлсөк, 200. 100дү 0,4ке бөлсөк, андан көбөйөт 0,3, 0,1. Ушунду кете берет. Могул уголду канчалык азайтсак, ошончолук синус альфа азайат. Ошончолук жиптеги керилүү көбөйүп кете берет. Демек, өтө тартылган керме болсо, катуу тартылган керме болсо, ал кермедеги тартылуу керилүү көбөйгөндүгү үчүн, натяжение көбөйгөндүгү үчүн чыдай албай кетет да. Канчалык көп чөйүлсө ошончолук баягы үзүлүшүнө жакындайт да. Ол кийинки мына 4,6 ушул эле методдор менен, ушул жакта өйдөдөгү методдор менен чыгарасыңар. 4.7-ни да ошондой эле чыгарасыңар. Кийин 4.8-ди да ошондой чыгарасыңар. Окшош. Азыр биз мына 4.9-ду чыгарабыз. Бир аз башкачараак суроо экен. Суроону бен жок түшүнөлүк. Большое тело у нас биринчи эмне кылабыз? Күчтү 2 компонентке бөлөбүз. F синус альфа болот бул жери. F косинус альфа. Негизи компонент деген өзү эмне? Компонент деген бул процент деп түшүнсөк болот. Могу таасир эткен күчтүн бир угол менен таасир эткен үчүн 1% өйдөгө көтөргөнгө кетет.
дагы башка бир проценти капталды көздөй тартканга кетет. Ошол проценттерди табыш үчүн могул угол альфа болсо, синуска көбөйткөндө биз өйдөнү көздөй тарткан күчтү табабыз. Косинуска көбөйткөндө капталды көздөй. Bunun massасы m, демек ылдыйды көздөй mg менен тартылат. Себеп дегенде жер бардык нерсени өзүнө тартат, өзүнө кандай күч менен тартат? 1 килограммды 9.8 ньютон менен тартат. Ошол себептен 9.8 бөлүнгөн килограмм деп коет. Бул гравитация. 1 килограмм 9.8 ньютон менен тартат. Эгерде 2 килограмм болсо 19,6 менен тартат. 2 эсе көп күч менен тартылат. Эми биз бул жерден күч кайсыл значенияларда болсо бул кыймылдабайт дейт. Экинчи бул жерде дагы кайсы күч бар? Бул жерде сүрүлүү күч бар. Сүрүлүү күчү ар дайым кыймылга карама каршы болот. Демек, жыйынтыкта бул оңго тартылып атат. Күчтүн мына могул компоненти, вертикалдык компоненти жүктү жеңилдетип чыгат. Жерге азыраак күч менен таасир этип калат. Мындайда мисалы бир чака турат. Чаканын ичинде алтын турат. Буну өйдөнү көздөй көтөрүп атасыңар. Бунун оордугу 1000 ньютон болсо балким. 1000 ньютон, 100 килограмм орточо эсеп менен 1000 ньютон болот. Бир бала келип 500 ньютон менен өйдөгө тартылат. Ошондо жерге бул канча күч менен таасир этет? 500 ньютон менен таасир этет. Жеңилирээк болуп калат. Бул жерден ошондо сүрүлүү күч эмнеге барабар болот? Сүрүлүү күчү нормал көбөйтүлгөн сүрүлүү коэффициенти. Сүрүлүү коэффициенти кыскача түшүндүрүп коелук. Бир нерсени беттин үстүнө сүйрөгөндө эмне пайда болот? Сөзсүз түрдө карама каршы күч, биз аны сүрүлүү дейбиз. Муздун үстүндө сүрүлүү азыраак, резинанын үстүндө сүрүлүү көбүрөөк. Бул материалдан материалга жараша өзгөрөт. Мына, буну бир какой-то бир F күч менен тартсак, карама каршы күч F тыры, сила трения дегендей. Бул нормаль күч көбөйтүлгөн сүрүлүү коэффициенти дейт. Бул нормаль деген эмне? Нормаль деген нерсе менен беттин ортосундагы болгон күч, экөөнүн бири-бирине таасир эткен күчү. Мына могул ылдыйды көздөй салмагы 100 ньютон болсо, жер дагы буну 100 ньютон менен, жер эмес, могул бет 100 ньютон менен өйдө түртүп тургандыгы үчүн бул жерге кирип кетпей, жердин бетинде турат. Ушул учурда нормал күч бул жерде 100 ньютон болот. Сүрүлүү коэффициенти 0,2 болсо, сүрүлүү күчү 100 ньютон көбөйтүлгөн 0,2 барабар 20 ньютон болду. 20 ньютон. Демек, бул сүрүлүү коэффициенти деген эмне? Сүрүлүү коэффициенти бул процент деп койсок эч жаңылбайбыз. Бет менен нерсенин ортосундагы күчтүн бир канча проценти карама каршылык күч болот, сүрүлүү күч болот. Мына ушул учурда 20% экен, 20% экен. 20%. Эгерде нормал экөөнүн ортосундагы бири-бирине таасир эткен күч, нормал күч 200 ньютон болсо, кайра эле 0,2 не болду? 40 ньютон болду. 40 ньютон 200 ньютондун 20%. Бул жерге келелик кайра өзүбүздүн. Азыр муну биз орун кылбай калды. Мына жактан чыгаралык. Элге кетип калып азыр.
Демек, бұл жерде азыр f косинус альфа. Бұл күчтүн горизонталдык компоненти, x компоненти сүрүлүү күчтөн азыраак болуш керек. Эгерде сүрүлүү күчтөн көбүрөөк болуп кетсе, бул тынч абалдан чыгып жылып баштайт. Барабар. Бул жерде нормал күч эмнеге барабар? Нормал күч барабар mg минус f синус альфа. Бул экөөнүн ортосунда, чакка менен жердин беттин ортосундагы нормал күч канча эле? 500 ньютон. Себеп дегенде салмактан өйдөгө тарткан күчтү кемитебиз. Өйдөгө тарткан күч жеңилдетип атат буну. Бул күч аз болуш керек. Сүрүлүү күчтөн. Сүрүлүү күч эмнеге барабар? Нормал көбөйтүлгөн сүрүлүү коэффициенти. Нормалдын ордуна муну салабыз. Ошондо mg минус f синус альфа сүрүлүү коэффициенти. Демек, капталга тарткан күч сүрүлүү күчтөн азыраак болуш керек. Азыраак же барабар. Барабар болуш керек. Барабар болсо жылбайт. Барабардан бир раз көбүрөөк болуп кетсе, сүрүлүү күчтөн бир раз эле көбүрөөк болуп кетсе жылып кетет. Бул жерден косинус альфаны бул жерге алып келип коелук, ылдыйда түшүрөлүк. Бул жерден алдык. Сүрүлүү күчү мындан аз болуш керек. 0дон көп болуш керек. 0дон көп, bundan az. Şu ekönün arasında bolsa күч бул жылбайт. Кийинки суроо. Так. Кийинки суроо дагы буга окшош.